Кантип идеалдуу студент боло алам? Программист болуу үчүн окуп жүргөн жылдарымда мен 3 окуу принцибин иштеп чыктым. Алар сага айланаңдагылардын баарынан ашып түшүүгө мүмкүндүк берет. Мен сага бир нерсени айтам. Окуу теориясынан эмес, практикадан башталышы керек. Эң жаман нерсе билимди максатсыз чогултуу. Ошондуктан көндүмдөрдү колдонуу үчүн шарттарды түзүү, бул идеалдуу жумуш табуу. Мен университетте окуганым себептүү практикага чыгуу жеңил болду. Мен сага менин жолум менен жүрү дебейм, бирок эсиңде болсун. Эгер сен жыйынтыкка жетүүнү кааласаң, бүгүн аракетти башта. Сага эч качан пайдалуу болбой турган теорияны угуп, жылдар бою отура бербе. Албетте жакшы университеттер бар, бирок алар да аздык кылат. Ошондуктан университетте шартаң тепкени токтотуп ишке кириш. Экинчиден тезирээк үйрөнүүгө аракет кыл. Бирок баарын акырындык менен үйрөнөсүң. Анткени ал сага эмне үчүн керек экенин билбейсиң. Эгерде анан эмне кылайын деп жатасың деген суроого жооп бере албайсың. Мында маселе сенин мээң керектүү маалыматты гана эстеп калуусунда. Эсептөөдөн алынган теоремалар, химиядан алынган формулалар, англисче сөздөр, мунун баары мээңе кирет жана сакталат. Сен үчүн кызыктуу болгон жана маселеде жаңы билимди кантип колдонууну чеч. Философия бул окутуу логикасы. Англис тили жаңы тасмалардын которулушун көздөн көрө алуу жолу. Бул жерде баары сен тапкычтыгыңдан көз каранды жана эгер баардыгын тезирээк эстеп калгың келсе, мнемоника жөнүндө окуп көр. Алар чындап эле иштейт. Ойлонуунун эки түрү бар: туруктуу жана ийкемдүү. Туруктуу ойлонуу жөнүндө баардык алардын акылы, жөндөмдөрү жана амбициялары менен алдын ала аныкталган деп эсептешет. Алар өздөрүн гений деп эсептеши мүмкүн, бирок чындыгында алар өздөрүнө каршы чыгууну каалашпайт. Анткени бул генийдин иллюзиясын жок кылат. Эгер мен муну эң сонун аткарбасам, мен аракет кылбайм деп ойлошот. Бул гана эч жакка алып барбаган жол. Ар бир ийгиликсиздик ийгиликке карай тепкич болуп саналат. Бул ийкемдүү ой жүгүртүүнүн маңызы жана жашоонун чындыгы. Ошондуктан Томас Джефферсон айткандай, мен ийгиликке бекем ишенем. Канчалык көп аракет кылсам, ошончолук ийгиликтүү болом. Ошондуктан ийгиликсиздиктен коркпо. Окуп жатканда эле эмес, бүтүндөй сигманы жалгыз карышкыр деп ойлосоң, чөйрөсү күчтүү адамдар сенден оңой эле алдыда болот. Мен дароо айтам, азыркы жашооң бул өзүңдүн инсандыгыңдын калыптанышындагы негизги учур жана жашооңдон көз каранды болот. Бул менин гана маалыматым эмес. Мээнин структурасы 25 жашка чейин калыптанаарын тасыктаган так илимий маалыматтар бар. Сенин мыктылыкка, стилге жана билимге умтулуп жатканың мактоого татыйт. Бирок тилекке каршы адам баласы аны курчап турган адамдардын жыйындысы болуп түзүлгөн. Айланаңдагылардын баары сени ылдый тартып жатканда, кантип ийгиликке жетүү керектиги тууралуу суралса, мунун жообу жок деген жооп болот. Бир кезде мен да чөйрөмдө максаттуу адамдардын жоктугунан кыйналдым. Нетворкинг менен алектенчүмүн. Ар кандай семинарларга барып, көп убакыт өткөрчүмүн. Анан бир нече жылдан кийин гана мен өзүмдү татыктуу адамдар менен курчап алдым. Күтүлгөндөй менин өсүшүм жүздөгөн эсе тездеди. Эми бул сен үчүн сонун жаңылык. Ага көңүл бурбай койсоң, баары мурункудай эле кала берет. Бул саз сени мойнуңа чейин соруп, кыялдарыңды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн нөлгө чейин азайтат. Жашоо сага ар дайым тандоо. Бир чечимге кел.